Жакындарынын айтымында белгисиз адамдар Мусагуловду таяк менен башына урушкан. Амантур Мусагулов азырынча окуя тууралуу маалымат берүүдөн карманууда. Болгону жакындары сабалганы тууралуу милицияга арыз жазышканын, ошондой эле турмуштук чыр-чатак эмес экенин айтышууда. Милиция деле бул боюнча толук маалымат бере элек. Амантур Мусагуловду кесиптештери аты анча таанымал эмес, катардагы жаш журналисттердин бири деп сыпатташат. Де-факто гезитинин кабарчыларынан редактор жөнүндө маалымат алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Ал ортодо медиа чөйрөсүндө көбүрөөк ушак жазган журналисттер мындай окуяларга өздөрү себепкер деген пикирдин тегерегинде талкуу кылышууда. Журналист Турат Акимов акыркы учурда айрыкча кыргыз гезиттери бейтараптуулуктан тайып, журналистикалык этиканы сактабай, аша чаап кетүүдө дейт. Фактыга таянып, кур жазылган макалалар үчүн эмес, кабарчы же редактордун жеке кызыкчылыктарынан улам ушундай окуяларга туш болууда. Бизде көп жагынан кыргыз гезиттер өтө аша чаап кеткен жерлер көп эле болот. Тиги аргумент фактыны карабай эле кыргыздын күч тилине анан карагандай бир материалдар чыгарып коет. Анан жана Аслан Сарбаев деле таяк жөөдө билден. Ошондуктан бул сабак башталганы, бул сөз эркиндигинин салмагы түшүп, өтө паст деңгээлде иштеп калып, адамдар эчтекени карабай эле мыйзамдан коркпой эле, башка сабап жаңжал кылып калды. Анткени менен журналисттер коомдук уюмунун төрагасы Азамат Тынаев кандай болгон күндө дагы журналисттер сабалган ар бир факт эске алынып, окуя себеби иликтениши керек деп эсептейт. Ошондой эле окуянын чын-төгүнүн аныктабай туруп, сөз эркиндиги жөнүндө кеп кылуу туура эмес. Жана Амантур деген андай журналистти мурун даже укпаптырмын. Жана медиа уюмдар көп эле эмелерди өткөзүп атпайбызбы? Ар кандай тегерек столдорду, тренингтерди. Аяктан да бир да жолу мындай аяктан жолук турган жокмун да. Бул эми кандай иштеген, кантип иштеген жигит, ошонун эми ачыгын айтканда билбейм да. Коомдук журналисттерге кол салгандык бул өзүнчө бир абдан жаман коркунучтуу нерселердин белгиси. Ошон үчүн ал мындай окуяларды сөзсүз мындай териштириш керек. Анан кол салганга мындай күнөөкөр болгон адамдар табылышы керек, жазаланышы керек. Ал сөзсүз болуш керек андай. Ал эми де-факто гезитинин өзүн сөз кыла турган болсок, мурунку бийликтин тушунда аты чыккан, калыстан тайбаган гезит катары таанымал. Бирок 2010-жылдан кийин колдон колго өтүп, учурда кожоюну ким экени ачык боло элек. Коомчулукта бийликтин партиясы КСДПнын депутаты Иса Өмүркулов каржылап турары айтылат. Акыркы айларда чыккан гезиттин санына көз жүгүртсөк, бийликтин каршылаштарын көбүрөөк сындап жазган макалалар жарыяланган экен. Де-фактоны өзүм көптөн бери окубай калгам. Мурун ооба билебиз, жана Чолпон Орозбекова негиздеп көп укчумун ал гезитти. Ссылкаларын да көп көрчү. Мындай стандарт менен иштеген, өзүнүн жана маалымат саясатын ачык жүргүзгөн, ушундай ушак эмелерден алыс болгон гезит деп билчүбүз да баарыбыз. Анан кийин ошол же ээлери же болбосо башкы редакторлорду алмашып мындай бир эме түзүлүп калган болчу. Пикир гезиттер өзгөрүп калды деп. Бирок азыр аны мындай так айткандан алысмын да. Анткени гезиттин макалаларын да окубай калгам. Анткени мен да аны бекеринен окубай калган эмесмин да. Анткени биздин чөйрөбүз бар да, коллегаларды угабыз. Булар деген тиңдей болуп атышат, мындай болуп атышат деп. Деди журналисттер коомдук уюмунун төрагасы Азамат Тынаев. Кыргыз гезиттеринде редактор болуп иштеген Аскер Сакыбаева кыргыз саясий гезиттеринин көпчүлүгүнүн тагдыры окшош дейт. Ар биринин артында акчалуу атка минери турат. Анткени гезиттер өз алдынча жанын багып кетүү жолун таба албай жатышат. Ушак жазат, ушак деп коюп эле биз чынын айтканда азыркы журналисттер эле эмес, бүткүл коом ушак менен жашап калды чынын айткандачы. Мына азыр анык ошол көбүрүп жабырып, ушактын анык башталган мезгили болуп атат. Анткени быйылкы чоң саясий өнөктүк президенттик шайлоо тиги чыгыптыр, бул чыгыптыр, тигинин командасында бул бар экен, тиги тигинтип атыптыр, бул минтип атыптыр, сатып кетиптир, кетип калыптыр, басып кетиптир деген сөздөрдү биз азыр эми жаңы баштап угуп атабыз. Мындан ары дагы көбөйөт бул сөзчү. Эгер анда бул эми кадимки эле саясат болуп калды чынын айткандачы. Эгер талдай келгенде мунун баары ушак чынын айтканда. Коом негизи өзү ушак менен жашап калды да. Ошон үчүн ушакчы эмес деп бөлгөнгө дагы мындай болбой турат азыркы шарт. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды кароо комиссиясынын өкүлү Тамара Валиева Азаттык радиосуна Курган маегинде гезиттерге жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыгын кеңири айтып берген эле. Анда 2012, 2015, 2016 жылдары көбүнчө бир тараптуулук, баланс сакталбай жазылган макалалар басымдуу экени айтылат.
мындан улам гезиттер менен соттошуулар арбын болууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.